анан бул мектебибиздин кулайын деп бурчудагы өткөндө кулап калды да. 3 жылдан ашып калган аварийный мектеп. Балдардын баары барат, ошол жерде окуйт. Коркобуз. Мына бияктар жарака кооптуу болуп турат да. Бул многу эски там, ошо немистердин калган тамы. Будан окугандардын баардыгынын көзү да өтүп кетти. Ал немистер болгондо мектеби жок эле калмак дейсиңер. Мектеби жок эле калмакпыз. Жүз жылдыгын өткүзүп паровой салышты. 100 жылдыгын өткөрүп алып ичине паровой орнотушту. Жаңы мектеп салайын деген мындай максат жок бекенби? Иманалиев министр өзү келип кирип көрүп кеткен. Жогорку кеңештен жоон тобел келиптир. Бирок ага көбүнчө ишенич болгон жок. Жаңы мектеп салынат, эки этаждуу мектеп салынат деп кирет, бирок даже мектебибиздин фундаменти куюла элек да. Бир класс көбүрөөк болуп калса, анда окута турган мисалы кабинетибиз жок да. Азыркы күнгө чейин эшиктеги 21 кылымга карабай ушундай имаратта мектепте сабак алып жаткан окуучулар дагы эле бар. Биринчи корпусубуз кулайын деп калган. Ол түшүп кетип анан ошо менен жамагабыз да бери. Паройлордон суу агып, агып түшүп калат почти дубал. Эң эле эски мектеп эле. Башка мектептен бар эле нормальный чоң эки этаж бистик эле илгерки. Биздин кыялыбыз 11 классы жаңы мектептен бүтүү болчу. Мектеп салып берсе, жаңы мектеп. Бул мектептин абалын көргөндө айла жок Кудайды эстеп, Кудай дейсиң да. Анткени өткөндө Facebook тармагынан сүрөттөн көрүп калдык. Бул мектепке чоңдор келиптир, Талас облусунун губернатору келиптир. Көп убадалар айтылган экен, бирок ал убадалар эми аткарылары убакыттын иши дагы. Бирок бул мектепти көрүп жүрөгүңө оруйт. Анткени ушул жакта 500дөй түтүн жашайт экен айылда. Бирок бардыгы окуучулары ушул имаратка кирет экен. Бул имараттын салынганына 100 жылдан ашып калды дейт айыл тургундары. Андан тышкары бул имараттагы ошол убактарда бир немис улутундагы адамдар жашап кеткен, ошолордун үйү болгон экен дейт. Ошолордун немистин үйүн азыркы убакытка чейин мынакей 500дөй түтүнү бар айыл мектеп катары пайдаланып, окуучулар окуп жатат. Бул илгерки немистер отурган көчө бул. Түпкү документи Хивинка. Бул много эски там, ошо немистердин калган тамы. Ушуда мугалимдер окуду, окуучулар окуду. Будан окугандардын баардыгынын көзү да өтүп кетти. Ал немистер болгондо мектеби жок эле калмак дейсиңер. Мектеби жок эле калмакпыз. Андан кийин кайсы жылдары курулду биле албадым. Мугалим баш болуп, окуучуларды ээрчитип, кирпичти ташытып, анан ногу мектепти. Анан ушул имарат салынды. Буну эски мектепти ишенбесиңер, карасыңар болот. Немистердин погреби тамдын ичинде. Погреби бар азыр дагы. Ошол бул эски там, эски мектеп. 100 жылдыгын өткүзүп паровой салышты, 100 жылдыктан да өтүп кетти ош керек мурда эле. 100 жылдыгын өткөрүп алып ичине паровой орнотушту. Жаңы мектеп салайын деген мындай максат жок бекенби? Анда өкмөт карабаса, айылдын ичиндеги ким карайт? Ошо өкмөткө мындай жеткирип, ушундай көйгөй бар деп. Анан 100 жылдыгынан өткөнүн билишпей эле багы эски мектеп 100 жылдыгы деп айыл чогулуп, тыйын тыпыры бериши, анан паровой салышты. Печкасы жарабай калгандан кийин балдар түтөп, отура албай калышты, ошол. Бул жакка эми азыр окуучулар батып атабы, баткан жокпу? Батпайт, 3 смен менен окуйт. 3 смен, азыр 1 смени кетишти, азыр кайта келишет. Ошо 3 смен менен окуйт окуучулар. Жана активный зал деп коесуңарбы, алар жок. Азыр 1 класс бошойт, ошол жерге отуруп чогулуш кылабыз. Айыл негизи чоң айылбы? Чоң айыл муногусу тиги сырткы көчө, анан дагы сырткы көчө бар. Тиги баш жагында да бар, кош жакка жетейин деп кой. Айыл үй барбы түтүн? 300 эмес, 500ге жакын го. Анда чоң экен, 500ге жакын. Чоң экен, анда кайран немистердин пайдасы тийип аткан экен да. Ошонун пайдасы. Окуп эметилип ошо.
Биз шаардан бери келдик, Сокол медиа сайтынан. Өткөндө бул жака жогорку кеңештен жоон тобу келиптир. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү келиптир. Ошол жактан баракчадан көрүп калдык. Анан кийин алар келди, бул жакта көйгөйдү көрдү. Эмне маселе чечилди? Эми биздин мектебибиздин абалы абдан аябай эле оор. Мисалы класс комплекттеринин саны деле аз, окуучуларыбыз батпай 3 сменде окуйт. Даярдоо классын ортого кылып чыйбыз да. Ашча класс кабинеттер жок. Тээ качантан бери эле айыл элдин атынан кат жазылып, жогорку бийликтерге чейин кат жазылып жөнөтүп атабыз. Анан мектебибиз бул корпус, биринчи корпус 1915-жылы салынган. Ичинде китепкана бар, ашкананын склаты бар, архив, соцпедагогдун кабинети бар. Анан бул мектебибиз мынакей кулайын деп, бурчудагы өткөндө кулап калды да. Анан өткөндө келип келишкен, бизди жазылып бүт бардыгы билишет мектеп боюнчачы. Мектептин салыш керек маселеси турат да. Анан келип мектептин абалын көрүп алар эмдиги жылы тез арада баштап, тез арада бүтүш керек деп айтып кетишти да. Ошол. Пока сөз катары айтылды ал, Сөз катары айтылды. Негизи жалпысынан мектепте канча окуучу окуйт? Жалпысынан мектепте азыр 236 окуучу окуйт. Бирок мектеп өзү 100 окуучуга деп ылайыкталган да. Ошондо 3 смен менен окуп атышат да? 3 смен болуп калып атат да. Азыр даярдоо классын ортого кылып чыйбыз. Эгер эмдиги жылы мисалы бир класс көбүрөөк болуп калса, быйылкыдан анда окута турган мисалы кабинетибиз жок да. Муну корпусубузда быйыл эгер кулап бузула турган болсо, анда ичин бошотушубуз керек. Эч бир эме жок. Бошотконго кошумча здания да жок, кошумча кабинеттер да жок. Бул жерде дагы бир имарат кулап калган деп айтылып атат го, ал кайсыл жакта? Ошол азыр айтпадым, 1915-жылы мына муну ушул бурчу. Кулап түшкөн деген да имарат бар экен да, ал жокпу? Мына ушул эле. Бурчу азыр көрсөтөм. Көрөсүңөр да. Могул жери жазында эле бул тамчы могу жерчи. Анан кийин фундаменти ылдый чөккөн да, жаракка кеткен. Анан мен кат жазып, айыл өкмөт тиги Гарано өкүлчүлүккө чейин каттарды жазганбыз. Контейнер алып келип ишин бошотуп беребиз дешкен. Ошо контейнер бирок азыркы күнгө чейин келе элек, бирок келет деп атат да. Ну жакын арада бул жер кулап түштү. Бул жерде мисалы азыр тосмон атайын окуучулар жака жакындабасын деп тосмон. Жазында эле тосуп алганбыз. Окуучулар жакындабасын. Кокус кулап кетсе, могу жер көстө деле болуп туруп. Ооба. Жаман бир окуялар болуп кетиши мүмкүн экен да. Ооба. Мисалы бул тосмодон бери деле чаап кетиши мүмкүн да. Кооптуу болуп турат да бизге ошон үчүн. Буну жада калса каражат болсо кулап калганын күтпөй эртерээк буздуруш керек го. Эртерээк буздуруш керек. Айыл өкмөт азыр чуркуп атат, ошо эртерээк ичин бошотуп туруп буздурабыз деп атат да. Бул буздуруш керек. Имараттын бурчу кеткенден уже болду да, бул көпкө деле турбаса керек. Ооба, эл биз президентке чейин эл уюшуп сентябрда жылдын башында, окуу жылдын башында кат жазышкан. Министерствого чейин жазылып, бияка Каныбек Иманалиев министр өзү келип кирип көрүп кеткен учурунда. Ал азыр андан кийин ошо ал келип не деп кетти эле. Ал келип да көрүп, абалды көрүп, аябай тез арада салыш керек деп, тияка эмеге тизмеге кирген да, салына турган мектептердин тизмесине кирген. Имараттын ишинин абалы кандай? Ошону көрсөтүп берип койбойсузбу анда? Жүрүлү. Имараттын жогоруда айттым, 1915-жылы курулган бул. Мынакей кулайын деп туруп. Кулайт дейм жакында. Азыр жаан чачында ол жаан түүнө өтүп, түү чөгүп атат. Алла деп түшүп та кеткен турбайбы? Анан могул жер эгер мына тосуп койдук да, окуучулар жолу болсун деп. Анан кулай кете турган болсо, нары жака чейин чабып кетиши мүмкүн, окуучулардын мектептин оозунда эле басып калышы мүмкүн го. Оозунда басып калышы. Кыш келсе, кар жагандан кийин бул үстүнө да салмак көбөйөт да. Ооба. Ошондо да абдан кооптуу. Учур пайда болот экен, буну ага күтпөй эле буздуруш керек го, акча бөлүртүп. Азыр аракет кылып, айыл өкмөт бир контейнер алып келишмек. Анан бул китепкана бар ичинде. Китепкананы бошотуп,
ашкананын склады бар. Аларды бошотуп, анан бул жакты буздура баштап атат да. Китепкананын ичиде эле көрсөңөр аябай эле кооптуу, ичиде жит тамып турат. Сырес салбастар. Мына бияктар жарака. Бияка кириш өзү кооптуу. Негизи киргизбей атабыз. Биякта болсо ашкананын склады бар. Ашкананын 2 кызматкери ушул кооптуу корпуска кирип, бияктан продуктларды алып иштеп атат. Айла жок дей алабыз. Жок, ичиде жылбайт турбайбы бул? Жылыйт контрамарка менен да, жылышты эле эскирип бүттү бул контрамарка. Канча 100 жылдан ашып кетти да. Ооба. Кое турган жерлерибиз жок. Компьютерлерди да коюп коебуз. Башка кое турган жерлерибиз жок. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр негизи Кыргызстан аябай өнүгүп жатат деп атабыз, укмуш имараттар салынып атат деп атабыз. Жада калса Асман шаарын салып атабыз. Анан бирок абдан бир өкүндүргөн кейиштүү жер мынакей мен аркамда имарат көрүнүп турат, но дубалдын үстү көрүнүп турат. Азыр дубалдын бул жак жагы кыйшайып турат. Байкасаңыздар, ушундай кооптуу жерге келип дагы мисалы окуучулар азыркы күнгө чейин эшиктеги 21-кылымга карабай ушундай имаратта мектепте сабак алып жаткан окуучулар дагы эле бар. Бирок бул жерден мисалы китепканачы жумуш ордунда турат. Эртең бул жерден кыштын күнү каар жаап, бул имараттын бурчун көрдүңүздөр, урап, жыгылып түшсө, бул жакта иштеген кызматкерлердин, сыртта окуучулардын өмүрү коркунучка келсе, ал үчүн ким жоопкерчилик алат дагы, ким жооп берет? Ал эми бул жакта окуу корпусунда окуп аткан корпустун имараттын ичи дагы жарыктуу эмес. Анткени бул жакта дагы полдор түшөйүн деп, кабинеттердин ичин эскилиги жетип, кээ бир жерлеринен суу тамган да учурлар болот. Ал эми бул окуучу мисалы бул имараттын ичиндеги көйгөйлөрдү көрсөтүп берсин өз көзү менен. Мисалы мынакей бул жерде айтып аткансыз, бул жак эмне түшүп кетейин деп атабы мектептин? Ооба, бул жер пол болчу, пол түшүп кетип анан ошо менен жамаганбыз да бери. Бул менен жамап койгонсуңар ошондо. Канча учурдан бери мындай? Былтыр ошондон эметип тур, былтыр эметкенбиз. Былтырдан бери. Канчанчы классың? Быйыл 10 классмын. 10 класстың, э? 10 жылдан бери эле ушул жакта окуп, ушул мектептин көйгөйүн көрүп келатсың. Наркы кылайын деген немистердин үйү болгон илгерки корпус. Ал жакта окуп калдыңбы мурда? Ал жерде мурда окуган эмесмин, биз кичинекей кезде ошол жерде эме ашкана болчу. Азыр ошол жерде тилекке каршы бузулуп атканына караганда китепкана кылып салганбыз. Бирок ал жака деле окуучулар кирип чыгат да китеп үчүн, э? Ооба, китеп алып ошол жерде эме болушат. Алып чыгып берип. Канчасы менен окуп атасыңар? Окуучуларга эмне жетишпей атат? Кандай көйгөйлөр бар дагы? Эмне айта кетчү сөздөр бар? Ошо мектеп салып берсе, жаңы мектеп. Ушу айыл өкмөттө эң эле эски эме мектеп иштик эле. Башка мектептен бар эле нормальный чоң эки этаж иштик эле илгерки. Мына эми биздин мектепте бул кышында от жагып башталган кезде бул паровоздан да суу агат, дайыма сууга катуу кайнап кете турган болсо, анда бизде бул паровозлордон суу агып, агып түшүп калат почти дубал. Анан кайра аны жазында келгенде аны шашып, кайра акташып ордуна келтишет, бирок кайра эле ошол кышында кайра эле ошол окуя кайталанат. Биздин мектеп абдан кичинекей жана окуучулардын да келиши өтө начар. Мисалы биздин мектебибиз жаңы болсо, мүмкүн окуучулар жакшы окушуп, биздин мектептен жакшы эң мыкты окуучулар чыкмак. Бирок азыр биздин мектебибиз кичинекей болгонуна байланыштуу биздин мектептен көп мыкты окуучулар чыгат, бирок өтө көп эмес да. Мисалы бизге жаңы мектеп салынып берсе, биз сүйүнүч болмок, анткени биз окугандан баштап эле эски мектепте столдору аз, жетишпеген мектепте окуйбуз. Жана өзүңүздөр көрүп кеткендей эле биринчи корпусубуз кулайын деп калган. Ал жака кирүүгө дагы болбойт. Класстарыбызда болсо мындай курап калган жерлер,
жерлер полдору эскирип баштаган, кээ бир жерлерин база турган болсоң кулап кетчүдөй болуп турат. Азыр биздин окуп жаткан класста деле паройлор бар. Тиякта полдорубуз курап баштаган, сынып баштаган деп айтсак болот да. Анан ошо жаңы мектеп болсо бизге абдан сүйүнүч болмок. Жана өзүбүз 10-класспыз, 11-класс бүткөнчө биздин кыялыбыз 11-классы жаңы мектептен бүтүү болчу. Бирок эски мектепте бүтүү деле бизге сыймак. Бирок эң биринчиден бизге чоң мектеп болсо, жаңы мектеп болсо бизде мындай 11-де бүтүп атканда өтө сүйүнүчтүү болмок. Анткени ар бир окуучунун кыялы бул өзү жакшы мектепте бүтүп, мындай үлгүлүү мектепте болсо, мындай көрүнүктүү мектеп болсо дагы жакшы да. Бирок биздин мектеп кичинекей жана тар болгондугуна байланыштуу бул окуучулар мисалы азыркы класста 15 окуучудан ашык окуучу батпайт. Бирок эң көп окуучу бизде 18 окуучу. Алар дагы залда окуйт. Мисалы залыбыз кышында от жакса жылыбайт. Паройлорубуз да жакшы жылыбайт. Эң жылуу эле класс мына кичинекей эле класс. Бул жерге биз азыр 11-12 окуучу окуйбуз. Анан ушул мектебиңерге өткөндө Жогорку Кеңештин депутаттары, Талас облусунун президентинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү да келип кетти. Ушуну көрдүңөрбү силер? Ооба. Катыштыңарбы чогулушка? Ооба. Кандай убадалар беришти алар? Алар 2024-жылдын башында баштап 2024-жылдын аягында бүтүрөбүз деген убадаларын берди. 2025-жыл буйруса окуучулар жаңы мектепке кирип калат деп убадаларын берип кетишти. Анан ошо окуучулар кандай, ошону кандай кабыл алдыңар? Ишендиңерби силер? Бирок кээ бирлер ишенди, кээ бирлер ишенген жок. Анткени биз почти 5-класс болуп баштагандан бери эле жаңы мектеп салынат, 2 этаждуу мектеп салынат деп кирет. Бирок ал даже мектебибиздин фундаменти куюлуп элек да, мындай чынын айткандачы. Бирок ага көбүнчө ишенич болгон жок. Бир жыл ичинде кантип 2 этаждуу мектепти бүтүрүп коймок эле деген ойлор да болду да. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу депутаттар, аткаминерлер дейбизби, бийлик өкүлдөрү, өкмөттө чоң кызматта иштеген адамдар дейбизби. Ушундай жада калса кичинекей окуучулардын дагы ишеними эмнегедир калбай бараткандыгын туюндурат. Анын себеби эмнеде? Анын себеби балким куруу убадалардабы же шайлоолордо айтып коюп аткарылбай калган сөздөрбү? Ошонун баарын ушундай кемчиликтерди кетирбей, ушундай жаш окуучуларга дагы үмүт бергенден кийин ушул окуучулардын кыялдары орундалса деп биз дагы кыялданып кеткибиз бар. Мектебибиз 3 жылдан ашып калган аварийный мектеп. Балдардын баары барат, ошол жерде окуйт. Коркобуз жергенен. Өткөндө эле парламенттен депутаттар келген. Парламенттин спикери келип, жана ким эле Нурканбек бар, Нурлан Шакиев. Нурлан Шакиев келген. Ошол убада берип кетишкен. Киргизебиз мектепте. Сметага киргизебиз, анан кийин оңдойбуз деген. Анын жылыш жок. Эми коркобуз балдардан эми. Ошол жерден аварий мектеп болсо бала чаканын өмүрү кымбат эмеспи? Ушундай эми балдар. Жолубуз болсо мындай кетеси. Маршрутка каттабайбыз деп коркутат. Сиз өзү ушул айылда канча жылдан бери турасыз? Мен бул айылда 60 жылдан ашып калды. 60 жылдан бери ушул айылда жашайсыз? 60 жылдан бери ушул айылда жашайм. Мектепке канча жыл болду анан? Мектепке бул 3 жылдан ашып кетти деп айтылат. Революцияга чейин болгон. Жаңы төрөлгөндө эле ушул мектеп, ушул турган мектепте окуучуга окуганбыз биз. Ушул корпустарга окуганбыз. Ушул корпуска окуганбыз. Эми неберелериңиз окуп атат? Нээлерим окуп атат. Балдарым эмес, нээлерим окуп атат. Көп жыл болду эми. Ошо сиз окуп бүткөндөн бери бул мектепте өзгөрүүлөр болду? Жок, эсесөөрү болгон жок. Өздөрү ремонт кылып актап чыдап коюшат ошол эле. Актап чыдап эле коюшат. Анан мектеп проблема келген сайын айтабыз. Курултайга да айтканбыз. Курултайга делегат шайлаганда аны да айтып, ушул мектепти айткыла, жолду айткыла деп. Курултайдан деле эч пайда жок. Курултайдан деле эч жыйынтык жок. Бул ошол салынып турган терезелер ошол сиз окуп бүткөндө эле турган окшойт, э? Ошол айнек. Ошол. Сиз окуучу кездеги терезелер. Азыр бул жерге ким небереңиз окуйбу ошондо? Неберем окуйт. Эки неберем окуйт. Канчанчы класстар? 2-класс, бирөө 4-класс окуйт.